Assalamu alaikum dostlar, биздин спорт каналдын жалпы катталуучулары жана ММА күйөрмандары. Бүгүн ACA уюмунун 181 номерлуу мелдешинде биздин мушкерибиз Жакшылык Мырзабек уулу 77 кг салмагында өнөрүн көрсөттү. Ал бразилиялык Линкольн Энрике аттуу мушкерге каршы чыкты. Атаандашы карьерасында жалпы 18 беттеш өткөрүп, 12син жеңип, 6-ондо жеңилип калган эле. Ал эми Жакшылыктын рекорду 12 жеңиш жана 2 утулуудан турат. 4 камтуу боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно Медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. ACA'дин негизги уюмуна 2023-жылы келип, алгач Артем Дамковскийди жеңсе, андан кийин Адлан Батаевке менимче адилетсиз жеңилип калган. Бирок андан кийин катар менен 2 жолу жеңишке жетип, жолун ийгиликтүү уланткан. Акыркы жолу ушул жылдын май айында Николай Алексахин аттуу мыкты мушкерди жеңип, ACA'деги дөшө мушкерлер менен чыга ала турганын көрсөтүп койгон. Жеңил салмактан жарым орто салмакка көтөрүлүп келип, ийгиликтерге жетип жатканы да мактоолорго татыйт. Эми бул беттешке токтолсок, 25 жаштагы биздин мушкер 29 жаштагы атаандашына каршы биринчи раундту өтө ийгиликтүү өткөрүп, муунтуу ыкмасы менен жеңишке жетти. Кененирээк айтсак, каршылашы дароо эле ийгиликтүү джеб менен баштады. Бирок Чимаевди аракетин жасаган Жакшылык дароо бутка кирип барып, жерге жыгып алууга үлгүрдү. Бирок бразилиялыктарда джиу-джитсудан кабары болгондон кийин заматта абалды жакшыртып алууга мүмкүн болбой жатты. Бразилиялык мушкер туруп кетүүгө да аракетин жасады. Бирок Жакшылык позициясын жакшыртып, мүмкүнчүлүк берген жок. Ошентсе да фулгардта иштеп, каршылашы көп энергиясын сарптап жатты. Жакшылык колу менен көп соккуларды деле жасаган жок. Бирок сол колу менен таама бир соккусун багыттаган соң аракетин уланта берди. Функционалкасы мыкты болгондон кийин мындай иштөөгө толук мүмкүнчүлүгү бар эле. Андан ары муунтууга жакшы абал пайда болуп, бир бутун иле албагандыктан жетишпей калды. Бирок андан көп өтпөй эле жогорку деңгээлдеги грэплингти көрсөтүп, биздин мушкер моюнун эмес, менимче эгин катуу кысып, каршылашы багынууга аргасыз болду. Ошентип Жакшылык карьерасындагы 13-чү жеңишине жетүүдө. Биз балбаныбызды чын жүрөктөн куттуктайбыз. Беттештен кийинки сөзүндө Питердеги кыргыз күйөрмандарга ыраазычылыгын билдирди. Жакшылык, досрочная победа, поздравляю, какие мысли по этому поводу? Ассаламу алейкум, Питер. Кыргыздар, мен отам келип колдоп атасаң, рахмат чоң. Всем спасибо моим болельщикам из Кыргызии. Еще, Асламбек, я уже вызов не топ-10, а топ-5. Уже у меня 5-я победа подряд, ACA. Я хочу топ-5 выше. Узаир или что там, Гаджи Даутов, если кто выиграет, давай, я готов с ним. Всем спасибо. Мына ушундай достор, Жакшылыкты колдоп, жылуу сөздөрдөн жазып коюңуздар. Анан албетте видеого лайк басып, коңгуроону да басып коюуну унутпайлы.